1 жашка чейинки балага кандай тамак берсе болот? Кыргызстандын педиатрлары баланы 2 жашка чейин эмизүүнү сунушташат. Эненин сүтү аркылуу бала бардык микроэлементтерди жана витаминдерди ала алат. Анын үстүнө эмизүү оңой, арзан, ыңгайлуу жана пайдалуу. Балага кошумча тамакты 6 айынан тартып бере баштаса болот. Алгач 1-2 чай кашыктан баштаңыз. 2-3 жуманын ичинде көлөмүн көбөйтүп, бир жеген тамагынын порциясын 150 граммга чейин жеткириңиз. Бул болжол менен 10 кашык. Кандай тамактарды берсе болот деп ойлонуп калдыңызбы? Анда кулак салыңыз. Картошка, сабиз, ашкабак, брокколи жана башка жер-жемиштерден жасалган пюрелер, гүрүч, гречка, жүгөрү, сулуу жана башкалардан жасалган кашалар. 7-8 айынан баштап жогоруда айтылган тамактарга пюре болуп эзилген эт, алма, алмурут, өрүк сыяктуу мөмө жемиштерди кошсоңуз болот. 9-11 айлык баланын тамактануусу мурункудай эле. Башка айырмасы тамакты эзип пюре кылып бербестен майда бөлүкчөлөргө туурап берүү керек. Бала кесилген алманы өз колу менен алып жегенге аракет кылсын. Себеби чайноо рефлекси иштелип чыгышы керек. Андан тышкары катуу тамак бүлөлөрүн массаждап тишинин чыгуусуна жардам берет. 1 жаштан баштап бала чоңдордун тамагын ичүүгө жарап калат. Эгер билсеңиз 1 жашка чейинки наристени сураган сайын эмизип туруу шарт. Андан тышкары күнүнө 3 маал эртең менен, түштө жана кечинде тамактанат. Ортодон 2 жолу эртең мененки тамактан түшкү тамакка чейин, түшкү тамактан кечки тамакка чейин шамшым этип алууга тийиш. Алма, печенье же айран берсеңиз болот. Баса, балага бөтөлкө менен тамак бербей эле койгон оң. Тамагы коюу болуп, аны кашыктап берүү зарыл. Суюк тамакта энергетикалык баалуулук азыраак, ал эми коюу кашалар тоюмдуу. Бала тамактанып баштагандан кийин эмизбей койбоңуз. Баланын кошумча тамактанып баштаганы эмчектен чыгаруу керек дегендик эмес. Ар бир тамактануудан кийин эмизип туруу зарыл. Себеби эненин сүтү бала үчүн тамактан кийинки иче турган суусундук. Эмчек эмген баланын ичи катпайт, ичиндеги микрофлора бир калыпта сакталат.